Кытайдан Кыргызстанга 28 январдан 1 февралга чейинки аралыкта 196 адам келген. Саламаттыкты сактоо министрлиги 1 февралга карата өлкө аймагында коронавирус менен жабыркагандар жок экенин билдирди. 196 адамдын ичинде Кыргызстандын 182 жараны, Кытайдын 13 жараны жана башка өлкөнүн 1 жараны бар. Алардын баары медициналык текшерүүдөн тепловизор аркылуу көзөмөлдөн өтүштү. Эч кимде коронавирустун белгилери болгон эмес. Учурда Сокулук аймактык ооруканасынын көзөмөлүндө 3 адам. Бешкөңгөйдөгү мамлекеттик коргонуу комитетинин госпиталынын көзөмөлүндө 4 адам бар. Баарынын абалы жакшы. Ведомствонун маалыматы боюнча 189 адам штабтын чечими менен жашаган жери боюнча медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө болсун деп жөнөтүлгөн. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 1 февралга карата маалыматы боюнча коронавирус боюнча дүйнө жүзүндө жалпы 9826 учур катталса, анын ичинде 9720 адам Кытайдын аймагында. Коронавирус дүйнөдөгү 19 өлкөдө катталган. Маалыматтуу АК-пресс. Кыргызстанга Кытайдын Ухан шаарынан 18 студент алынып келгендигин Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Бүгүн 18 студент Атайын борт менен Нур-Султан шаарынан алынып келинди. Алар аэропорттон тиешелүү текшерүүдөн өттү. Учурда алар Бишкектин чет жакасындагы оорукананын алар үчүн атайын каралган бөлүмүнө жаткырылды. 2 аптадай карантинге кармалат деп маалыматта айтылат. Алар менен азырынча байланышта медицина кызматкерлери гана болуп турары айтылды. Буга чейин Спутник Казакстан бүгүн 2 февралда Казакстан аркылуу Кыргызстандык 18 студент алынып келгенин маалымдады. Алар өз мекенине учуп кеткенин жазган. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төле Исаков Спутник Кыргызстандын кабарчысына азырынча кооптуу эч нерсе жок экенин айтты. Филиппинде 44 жаштагы адам жаңы коронавирустан каза болду. Бул биринчи жолу Кытайдан башка өлкөдө кимдир бирөө вирустан өлгөн учур болуп катталды. Бул тууралуу 2 февралда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Соңку маалыматтарга караганда Кытайда өпкөнү сезген үчүн алып келүүчү жаңы коронавирустан 304 адам өлүп, вирусту жугузгандардын саны 15.000 кишиге чамалады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 1 февралда билдирүү таратып бардык мамлекеттерди жерлерде коронавирустун жайылышына даяр болууга чакырган. Азыркы 2 күндө Орусияда, Улуу Британияда жана Швейцарияда вирусту жугузган адамдар катталды. Коронавирустун жайылышын алдын алыш үчүн АКШда жана Австралияда соңку 2 аптада Кытайда болгон адамдардын өлкөгө киришине убактылуу тыюу салды. Социалдык тармактарда байма-бай кеп болгон Райым миллионер Саймати боюнча маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссияга келүүсүн комиссиянын жыйынында депутат Мирлан Женчороев билдирди. Анын айтуусунда депутаттар Айеркен Сайматинин аты байланышкан журналисттик иликтөөдө кимдин аты аталган болсо, баарынын пикири угулуш керек. Ошондой эле чуулгандуу Айеркен Сайматинин сырдуу өлүмү ачыкка чыгышы керектигин айтып кетти. Комиссиянын жыйынында Райымбек Матраимовду, Алтынбек Сулаймановду жана Дүйшөн Төрөкуловду чакырыш керек. Ошондо биз так маалыматты алабыз, деди Женчороев. Коронавирус илдетинин очогу болгон Хубей провинциясынын түштүк тарабы менен чектешкен Хунан провинциясында куш тумоосунун жогорку патогендүү N5-N1 түрү аныкталды. Бул туурасында РИА Новости Кытайдын айыл чарба министрлигине ширтеме берип жазды. Мындай учур Шайон шаарындагы Шуансин районундагы фермалардын биринде катталды. Ишканада бройлер жүжөлөр багылат. Ал жактагы 7850 уй канаттын 4500-үнө оору жугуп өлүп калган. Жергиликтүү бийлик илдети жайылпоо максатында 17,8 миң уй канаттуусын жок кылды. Куш тумоосун киши жугузуп алган учур каттала элек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, А тумоосу менен биринчи жолу 1997-жылы Гонконгдун тургундары ооруган. Дарттын кесепетинен 6 киши көз жумган. Вирус 2003-жылы кайрадан пайда болуп, аны жугузуп алгандар Кытай менен Гонконгдо катталган. 2003-жылдын 5-майынан 2014-жылга чейин 15 өлкө дусуга туш болуп тумоосуна кабылган. 665 адам тууралуу кабар берген. Бул убакыт аралыгында N5-N1 вирусунан 392 адам көз жумган. Маалыматтар Спутник KG. Кытай менен чектешкен мамлекеттик чек араны убактылуу жаап, аба каттамдарын токтотту. Кыргызстан аймагына коронавирустун киришин алдын алуу жана анын жайылышына жол бербөө боюнча
Республикалык штаб 1 февралда ушундай чечим кабыл алды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча учурда өлкөдө коронавирустун чыкканы боюнча такталган учур катталган жок. Бардык көзөмөл өткөрмө жайларында, Бишкек жана Ош шаарларындагы аэропорттордо санитардык көзөмөл пункттары иштеп жатат. Кыргызстан чек арасынан өткөн жарандарда сасык тумоонун жана курч респиратордук жугуштуу инфекциялардын белгилери жана симптомдору болсо атайын палаталарга жайгаштырууда ал жактан медициналык көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары, эгерде өлкө аймагында вирус чыккан учур катталса, аны жугузгандарды жаткыргыдай кылып, саламаттык сактоо уюмдарында атайын палаталар даярдалды. Буга чейин өкмөт коронавирустун келишин алдын ала жана анын жайылышына жол бербөө боюнча санитардык жана эпизоотияга каршы чараларды уюштуруу боюнча план иштеп чыккан. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында негизги кыймыл Торугарт жана Эрк-Атчам өткөрмө бекеттеринде болот. Бул эки бекет Кытай чыгыш жылнамасы боюнча жаңы жылды белгилөө учурунда жыл сайын январдын соңунан февралдын башына чейин убактылуу жабылат. Кыргыз өкмөтү Кытайда чыккан коронавируска байланыштуу бул убакытты дагы узартты. С5+1 форматында министрлердин кезектеги жолугушуусу 3 февралда өтөт. Ага Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков да катышат. Эртең 3 февралда Ташкент шаарында С5+1 форматында министрлердин кезектеги жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан агенттиги аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигине шилтеме кылып жазып чыкты. Ага 5 мамлекеттин тышкы иштер министрликтери катышат. Казакстан Мухтар Төлөберди, Кыргызстан Чыңгыз Айдарбеков, Тажикстан Сироджин Мухридин, Түркмөнстан Рашид Миредов, Өзбекстан Абдулазиз Камилов. Алар менен АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помоев жолугат. Анда тышкы иштер министринин башчылары Борбор Азия өлкөлөрү менен АКШнын ортосундагы өз ара кызматташуунун орчундуу маселелерин талкуулоого көтөрүлүүдө. Ошондой эле Помпео расмий сапарын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен да кезигет. Ал эми Дональд Трамп 31 январда алты өлкөнүн жарандарынын АКШга кирүүсүнө чектөө киргизүү чечимин кабыл алган. Тизмеде кыргызстандыктар да бар болчу. Маалыматтар Спутник KG. Россиялык жана ирландиялык мушкердин биринчи беттеш 2018 жылдын октябрь айында болгон. Анда Нурмухамбетов мынтык менен жеңишке жеткен. UFC уюмунун президенти Дана Уайт россиялык Хабиб Нурмухамбетов менен ирландиялык Конор Макгрегордун реванш беттешин болжолдуу убактысын айтты. Уайт Эспин порталына маек берип жатып, эгер Нурмухамбетов Тони Ферсигонду жеңип алса, күзгө чейин тынууга ала тургандыгын билдирген. Хабиб менен Тонинин беттешинен кийин эле мусулмандардын ыйык Рамазан айы башталат. Россиялык мушкер бул айдын аякташын күтөт. Ошондуктан күз деп жатабыз. Сентябрь, октябрь же ноябрь айы дейди Уайт. Хабиб Нурмухамбетов менен Конор Макгрегордун биринчи беттеши 2018 жылдын октябрь айында болгон. Анда россиялык мушкер каршылашын жеңип, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиондук намын коргоп калган. Кийин Лас-Вегаста өткөн турнирде Макгрегор америкалык Дональд Сероннени нокаут менен утуп алган. Ошондо UFC уюмунун президенти Дана Уайт ирландиялык спортчунун кийинки каршылашы Нурмухамбетов боло тургандыгын жар салган. Маалымат Булак, Спутник KG.